Ассаламу алейкум, жалпы кадырман кыргызстандыктар, жалпы Ылдам Кабар каналынын катталчылары, көрүүчүлөрү кандайсыздар? Бүгүн биз Кара Суу районунун Телман айылынан сатыла турган үй чыкты туугандар. Мына ушул жер үй боюнча маалымат берели деп чечтик. Чек. Дарегин жакшылап билип алыңыздар. Ош тараптан келе айтканда Россия заправкасы бар сол тарапта. Мына ушул сол тарапта заправканын бет маңдайында Балтабаев Турсунбай атындагы көчө бар туугандар. Ушу көчө аркылуу кирип, көчөнүн эң аягына барганыңыздарда Чубак Ажы Жалилов көчөсүнөн кирип, сатыла турган чекке кирип барасыздар. Чубак Ажы Жалилов көчөсү аркылуу туугандар кирип келесиздер. Бул жерде мына ушул 75-чи даректеги үй сатууга коюлду туугандар. Бул үй кам кыштан урулуп, азтапта дагы бир гана иштери бар. Ичиндеги үйдүн ээси менин жанымда турат. Бир катардан биз сиздер менен кепке тартайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Деңсоолук жакшы ака? Жакшы. Үйдү сатууга койдуңуздар? Ооба. Жакшы. Жакшы. Себеби эмне эле ака саткан? Мындай үйдөн жакшы жерде экен. Оштон домдон квартира болсо жакшы болот эле. Квартира алганыбы? Квартирага туугандар акча керек дейт агабыз. Мындай айтканда. Наличке акча болсо дагы жакшы болот. Жакшы болот. Сүйлөшөбүз. Сырты тозулуптур ака? Сырты тозулуптур туугандар. Граница бар жогу белгилүү. Мына ушул үйдүн кыры менен бүтөт экен туугандар. Жалпысынан кырыдан 1 метр ортодо аралык бар. Ортодо 1 метр аралык барбы? Жакшы. Анда бир катардан кирейли. Ичкерге кирип, сиздерге тартып көрсөтүп берейли. Бул жерде суу маселеси кандай ака? Суу маселеси проблема жок. Мына көчөдө таза суу бар. Арыкта суулар бар экен, а? Арыкта суулар. Жер көкмөк. Жакшы. Суулар, суу маселеси менен кызатып койгенсиздер. Мектеп, бала бакча, мечиттер бул айылда бар. Андан тышкары бул жака эмне планданган экен ака? Бетон киргенде. Кухня, санузел, ушул жака. Бетондор дагы өтө арматуралар менен жакшы коюлуптур, а? Бийик болуп. 1, 2, 3, 4 бөлмөгө ылайыкташтырылган туугандар. Бул жагында болсо жер дагы кеңири, көрдүңүздөр. Бул жакта арыктар дагы бар, а? Жакшы. Жол бар. Жакшы. Суу бар постоянно. Анда мындай бир катардан үйдү тааныштырайлы. Канча комнат экен ака бул? 3 комнат. 3 комнат, а? Ооба. 3 комнат туугандар. Толук бүтө элек көрүп камкыштан коюлуп, урулуп, үст жабылып, бир катар иштер калган ичинде. Бул жак конок бөлмө окшойт, а мындай айтканда? Кеңири экен. Конок бөлмө экен туугандар, көрдүңүздөр. Ичин толтуруп, потолокту түптөйтүп кирсеңиздер болот. Бул жагына дагы кухня окшойт бул жагы. Бул жерде очокко печкага орун калтырыптыр. Бул ыйларын кааласаңыздар, бетондун ичин толтурсаңыздар да болот, толтурбасаңыздар деле болот экен туугандар. Андан тышкары туугандар, кааласаңыздар, бул жолдон барата кылып бул жактан да кире бериш кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар бул көчө тараптан дагы бул жерге лоток таштатып, же болбосо турба таштатып, жол кылып бул жактан дагы кирсеңиздер болот. Бул жактан дагы көчөлөр бар, бул жагы айдоо. Суу маселеси жакшы туугандар, шаркырап суу агат кеңири. Так. Жалпы жердин аянты 4 соток, ака? 4 сот кызыл китепте, үйдүн ээсинин өзүнүн атында. Документ жагынан эч кызаат болбойсуздар. Баасы канча атасыздар сом менен? Баасы 2 миллион 600 миң деп атабыз. 2 миллион 600 миң, а? Долларга канча болуп калат экен ака? Долларга 29 миң доллар чемта болот. 29 миң чемта болот экен, а? Жакшы. Вариант жолдору эмне дедиңиз? Дом болсо? Вариант жолдору Оштон дом болсо, квартира болсо, сүйлөшүү жолу бар. Сүйлөшүү жолу бар, а? Жакса, квартираңыздар болсо, жер алам деп жүрсөңүздөр, анда ошону сунуштап агама айтып көрүңүздөр. Балким мына ушул жерди алып, жакшы жерден туугандар, инвестиция кылып, алып, көктөндүрүп койсоңуздар, акча болуп тура берет. Бетондор дагы, заборлор да кеңири, бийик тозулган туугандар, пышык болуп.